Ассаламу алейкум. Урматтуу аталар, апалар, энелер, эжелер, карындаштар, инилер, агалар, достор, бир туугандар. Азыр келатып эки эле окудум, бирок эсимде калды. Жашадым орден темирсиз, жашабайм бирок элимсиз. Жанымдын сынат канаты, жаралган жерим кеминсиз деп жазып коюптур. Кимек жазганын билесиздер да. Сейит Жетимишевдин кеминден экенин мен билбейт экем. Азыр киминден баштадык. Бир ыр бар, Кыргызстандын жарандары укканда, мейли ал Кыргызстанда болсун, Америкада болсун, Түркияда болсун, ордунан туруп колун көкөрөгүн алган. Ал Кыргызстандын гимни. Ошол гимндин сөзүн ким жазган? Жалил Садыков. Ошол киши да бул жактан чыгыптыр. Бирок биз дайым эле кумирлерди, идеалдарды четтен издейбиз да. Кеннеди мындай болгон, Рейган мындай болгон, Брежнев мындай болгон, Сталин мындай болгон. Ошондой мыкты лидерлер, жетекчилер бизде да болгон. Алардын арасында мен өтө сыйлаган Кошоев Темирбек атабыз, Арстанбек Дүйшөев атабыз, Болот Юнусалиев атабыз. Бардыгы ушул жерден чыкканды. Бул жөнөкөй жер эмес. Жердин касиети бар, элдин касиети бар. Ошон үчүн Алла Таала бизге ушундай инсандарды берген. 9 академик чыгыптыр. Карасаңыздар, кирип келатып, Сейит Жетимишев дегенди билесиздерби? Чубак Ажекеден сураган, жакшы көргөн жазуучуң ким деп. Дегенде Сейит Жетимишев. Айтматовчу дегенде, алда жакшы көрөм, бирок эң жакшы көргөн жазуучум Сейит Жетимишев деп. Ошол киши да бул жактан экенин мен бүгүн билип атам. Ошон үчүн ушул жерге ат артып келгениме абдан кубанып атам. Сиздерге да чоң рахмат. Билем азыр талаа жумуштары, базар күн, курулуш бар, башка иштер бар, ошого карабай келип атасыздар. Биз өзүбүздүн аталардан өрнөк алалы. Кошоев Раматыл атабызды мен көрүп калдым. Мындай сөзү ташка тамга баскандай киши болчу. Ошол курагында да эс тутумунун күчтүүлүгүнө таң калганмын. Юмор, адамдын көңүлүн ала билгендиги, бул кишилердин бир сөөгү башка кишилер болгон экен. Ачыгын айтайын, азыркы саясатчылар, аларга жетпей атабыз. Сөзүмдүн башында бирдекени айтайын. Бир ийинден дейт, жыланга 2 жолу чактырган адам жакшы адам эмес дейт. Анткени ал бир катан 2 жолу кайталады. Саясатка бараткан адам тарыхты окуш керек экен. Тарыхты окуганда 2 максат менен окуш керек экен. Кандай катыларды кетирдик? Эмне себептен? Ошо катыларды кетирбеш үчүн. Экинчиси, кандай жакшы иштерди кылдык? Эмне себептен? Ошону улап кетиш үчүн. Чын айтайынбы? Америкалыктар азыр Марска барып конду. Орустар болсо космостон туруп алып, космостогу башка аппараттарды атып жүрө турган өздөрүнүн техникаларын сынап атат. А биз болсо жүрөбүз. Тойдо ким канча жылкы сойду деп. Чын айтайынбы? Аябай артта калып баратабыз. Азыр жыргап жашай беребиз, бирок бир учур келет, ушу артта калганыбыз кадимкидей билинет. Адам бар жерде береке бар. Адамдын арасынан академиктер чыгат, Кошоевго окшогон, Юнусалиевге окшогон залкар инсандар чыгат. Ошон үчүн элибиз көбөйсө экен. А көп элде Кудай буйрса береке бар. Саясат деген оюнчук эмес, оңой нерсе эмес. Көпчүлүгү оюнчук көрүп атат да. Мына мисалы мен министрдин орун басары болуп иштейм. Сиз китепканада иштейсиз, туурабы? Ошо китепкананы караган министрдин орун басары мен болчумун. Бирок ушул министрдин орун басары болгончокту канча жолду басып өттүм. Тим эле тырмышып, тырмалап, аракеттенип. А дегенде университетте юрист болдум, университетте мугалим болдум, анан Америкада окуп келдим, андан кийин Юстиция министрлигинде иштедим, анан Тышкы иштер министрлигине өттүм. Ошентип отуруп Японияда окуп келдим, Япониядан кийин Ак үйгө биринчи жолу иштедим, кайра Тышкы иштер министрлигинде, анан кайра Ак үйдө, анан Ыйман фондунда, анан министрдин орун басары. Ушунчалык кыйналып келем. Ачыгын айтайын, депутат болуп аспандан бирөөлөр учуп түшөт, бурда билесиздер, трамплин менен чыгат эле. Азыр эми жөн эле аспандан түшөт, тажрыйбасы жок, чет өлкөдөн билим албаган деле белгисиз. Ошончо жолду басып өтпөйт. Депутат болот, эртең сага начальник болуп отуруп калат да. Ошон үчүн иштер жакшы кетпей атат. Депутаттык деген оңой нерсе эмес. Депутаттык деген чындап даярдык талап кылат. Интеллектуалдык, руханий, физикалык, анан тажрыйбаны талап кылат. Кошоевтай адамдар эгерде бизге жетекчи болсо, мен чын айтайынбы, костюмун көтөрүп, кепишин түздөп иштейт элем. Кечеге эле кыздар бир жерде котормочу болуп жүргөн, анан сага начальник кылып коет, же ишти түшүнбөйт, сени да кыйнайт, же иштен пайда жок. Ошон үчүн системаны өзгөртүш өтө маанилүү болуп калды азыр. Советтер Союзун жамандай бергенде болбойт. Кошоевдер, Юнусалиевдер жолу аспандан түшө калган эмес, алар а дегенде талаада жүргөн, жүгөрү сугарган, мал чарбасын билген, жол курган, дыйкандар менен бирге жүргөн, малчылар менен бирге жүргөн. Ошентип отуруп элден чыккан адамдар элди түшүнгөн, ошон үчүн элге кызмат кылып берген. Азыр а дейбиз, бу дейбиз, заманбаппыз дейбиз, чет өлкөдө окудук дейбиз, бирок биз
Масалиевдей, Усубалиевдей, Юнусалиевдей, Арыстанбек Дүйшеевдей алардын бир жанына тура ала турган адамдар эмеспиз да. Ошон үчүн ошолордун жолун улайлы, ошолордун өрнөгүн улайлы. Бул заманда ошол адамдар башкарганда такыр башкачараак жашоо болот эле. Такыр башкачараак жашоо болот эле. Дыйканчылык кылып атасыздар. Бүткүл дүйнөдө дыйканчылыкка жардам берилет. Не себептен дегенде Сталин заманын эстейли. Сталин заманында индустрия кылабыз деп фабрика курдук, завод курдук. Анан бүт жумушчулар деп завод кура берип, бирок дыйкандарга көңүл бөлүнбөй калды. Ачкачылык болуп билесиздер, казактар канча кырылган. Бул жака чейин келип жашап, ушака келин болуп калган биздин энелерибиз бар, казак энелер. Анан украиндар канча кырылды, миллиондоп кырылды. Бизде ушул Жусуп Абдурахманов деген атабыз болгон экен, ошолордун акылмандыгы менен элибиз аман сакталып калган, башкаларга да жардам бергенбиз. Ошон үчүн дыйкандарга жардам бербесең, бир күнү ачка калсаң балекет. Көрдүңүздөр, пандемияда чек ара жабылды, Кытай жабылды, Казакстан унун сатпай койсо биз да кыйналып калат элек. Ошон үчүн мына дыйканчылык кылып атасыздар. Барсак, жылына 1 миллиард сомду дыйкандарга жардам катары, үстөксүз. Анткени дыйканга качан жардам керек? Жаздын күнү, күздүн күнү эмес. Күздүн күнү анын акчасы болот. Анткени өндүрөт, сатат. Ал эми жаздын күнү жер семирткич керек болот, жер айдатыш керек болот. Ошон үчүн дыйкандарга 1 миллиард сом жылына үстөксүз жардам деген бир долбоор кылалы деп атабыз. Аталарым, апаларым, ойлонбосок болбойт. Адам өзгөрмөй сайынчы, мына имараттар имарат бойдон тура берет. Бул болгону топурактан, таштан кайра бир күн топурак ташка айланат. Ошон үчүн биринчи орунга билимди коелу дегенибиз ошол да. Быйыл ОРТ деген бар го, жанагы жалпы республикалык тестирлөө биринчи орунду алайлык бир кыз алды. Болбосо Кыргызстанда жылына 5-10 миң доллар төлөп окуй турган жеке менчик мектептер аябай көп. Карапайым эле мектептен чыккан кыз биринчи орунду алды. Бирок эми ошол кыз Гарвардга же Оксфордго окууга өтсө, атасы менен апасы жылына 50 миң доллар төлөп бере албайт да. Же төлөп бере алабы? Элибиз чындап эле акылдуу, таланттуу. А бирок мамлекет кызыкпайт да. Итсиңби, питсиңби, барасыңбы, өлөсүңбү? Мисалы мен магистратурадан окуп келгем Япониядан. Ойлогом барсам бир мамлекет кызыгат го, бирдеме үйрөнүп келди, элге кызмат кыл деп айтат го. Жок, ошол Япониядан келгенден кийин мен кызматы жок жүрдүм. Кызыккан адам жок. Диссертация жазып келдим. Канткенде жергиликтүү өкмөттүн дипломатиясын өнүктүрсө болот. Ага кызыккан адам жок. Ошон үчүн өнүкпөй атабыз. Америкада болсо мен болгону 2 барак, 3 барак жазып бергенмин, ошого 800 доллар төлөп берген. Ошон үчүн өнүгүп аталар. Алар идеяңды урдайт, акылыңды урдайт, адамдарды тандайт. Эгерде бир спортсмен болсоң, жакшы спортсмен болсоң, окуу жайына тапшырсаң, биздин университеттин командасында ойно, биз силерге контрагыңды бекер кылып беребиз, керек болсо акча төлөп беребиз деп айтат. Адамды баалаган өлкө өнүгөт экен. Ошон үчүн биз мындай долбоор кылалы деп атабыз. Кудай кааласа, парламентке барып калсак, ким айылдардан чыгып, акылдуу болуп, билимдүү болуп, мыкты окуу жайларга өтсө, Гарвардга болсун, Оксфордго, Кембриджге, Принстон, Москва мамлекеттик университети, МГИМОго өтсө, мамлекет 15 жылга үстөксүз акча бериш керек. Мына сага канча? Ушунча кетеби? Төлөп берет, бирок 15 жыл ичинде тиги төлөп бериш керек, бирок үстөгү жок. Эмне үчүн бул өтө маанилүү? Карасаңыздар, мына биздин Кумтөр сыяктуу 2700 бизде кен байлыктар бар экен. Ошол кен байлыктарды эгер өзүбүздө калтырсак, бир эле Кумтөрдү калтырсак, 1,5 миң тонна алтын чыгат экен. Ошол алтындын эгерде өзүбүз кирешеси бүт өзүбүздө калса, ар бир адамга эмес, бардыгы бир 70 миллиардтай доллар болмок экен. 70 миллиардтай доллар акча Кыргызстанда калса, элестетип көрсөңүз, 7 облуска 7 Дубайды куруп койсок болот эле да. Экономиканы көтөрүп коюш оңой эле экен. Экономика деген ким? Адам турат, чыкытып кийинтип койдуң, колуна тамак карматып койдуң. Бирок чыкытып кийинтиш оңой эле. Дагы бир кийинтип коюш оңой эле. Бирок ичиндеги адам болбосо, мээ болбосо, жүрөк болбосо, иман болбосо, баары бекер. Ошон үчүн экономиканы балким 5-10 жылда көтөрсөң болот, бирок адамды өмүр бою тарбиялаш керек экен. Биз эмне үчүн ыйман нур койдук? Ыйман болбосо баары бекер. Кечээ бирөө айтып берип атат. Биз азыр эң биринчи ден соолук, андан кийин ак жоолук, андан кийин оң соолук деп айтабыз, туурабы? Ден соолук, ак жоолук, оң соолук. Бирок бир адам жазып коюптур дейт, бир аалым. Адамга эң керек нерселердин тизмесин жазган экен, ден соолук 12-нчи орунда экен. 12-нчи орунда, ал жөн жазган жок, ал илим бар адам, Алла Тааланын илими бар адам, пайгамбардын илими бар адам. Анан ошол жазып коюптур, биринчи орунда ыйман экен, анан кийин кайрымдуулук, меримдүүлүк, кечиримдүүлүк, боорукерлик, күйүмдүүлүк дегендейлер жазып келип, 12-нчи орунда ден соолук турат дейт. Анан мен айттым дейт, келесо. Ден соолук болбосо мынанын баардыгын эмне кереги бар десе, айтат дейт. Булар болбосо, ден соолугуң болсо, айван менен маңкурттан айырмаң эмне депчи. Чындап эле адамды эле ойлойбуз да, башы кара, бут айры бир макулук. Айланайын,
Адам кейпиндеги айван бар, адам кейпиндеги шайтан бар, адам кейпиндеги жырткыч бар, адам кейпиндеги макулук бар. Мына жанагы бандит тиги бу деп бирөөлөр өлтүрүп кеткендер ошол адам кейпиндеги жырткычтар. Анан ичип жеп эле ойлонбой ибадат жашагандар адам кейпиндеги айвандар деп койот аларды. Ошон үчүн ыйман болбосо баардыгы бекер экен. Мына жерде апалар отурат. Биз эми экономика десе эле мынча миллион, мынча миллиард. Жөнөкөй эле нерседен башташ керек экен да. Кайсы өлкө өнүгөт? Кайсы өлкө апасын сыйлаганды үйрөнсө, атасын сыйлаганды үйрөнсө, ошол өлкө өнүгөт экен. Бир кыз төрөлүптүр. Анан кийин өзүн аябай сулуу сезишкен. 5-6 жашка чейин. Анткени апасы дайым айтат экен да, менин алтыным, дүйнөдөгү эң сулуум, берекелүүм, сендей сулуу эч ким жок деп. Сен эң жакшынакай кызсың деп. Анан 6 жашында мектепке барат. Мектепке барганда балдар карап күлөт. Сендей куник кыз жок, аябай куник экенсиң депчи. Өтө бир ыраңың суук экен деп. Ошондо келип алып ыйлаган экен, апа сен мени алдап жүрсүң деп. Ушунчалык ыйлап отуруп, акыры көз солуп калган экен ошо кыздын. Апа мени алдапсың деп. Анан арадан бир топ өтөт, бир күн апасы айтат: "Кызым" дейт, чоңоюп калган мезгилде. "Сага көз бере турган бирөөнү таптым" дейт. Мурда эле тапканмын, бирок врач жок болчу операция кылганга. Операция кылган киши таптым. Анан Кудай кааласа көздү да таптым дейт. Аябай сүйүнөт. Анан операция болот, көз салынат. Кыз ушундай көзүн ачса, чындап эле куник эмес экен, аябай сулуу экен. Күзгүдөн өзүн карап алып, мен мындай сулуу кызды көргөн эмесмин. Мен эмнеге куник дешет? Мен эмнеге ыраңы суук деп айтышат? Көрө албастар деп. Анан кийин барып айтат экен да врачтан: "Мен мурда өзүмдү караганда аябай өңүм суук болчу. Азыр аябай сулуу көрүнүп атам. Бул кандай болду?" десе, "Сага апаңдын көзүн салдык" деген экен. Сен азыр өзүңдү өзүң менен эмес, апаңдын көзү менен карап атасың депчи. Ошон үчүн ар кимди көзүнө ай көрүнөт көзүнө дейт. Мен барган жерде айтып атам. Бүгүн барып апалардын колунан өбөлү. Бул жерде жигиттер турат. Колунан өп пешнеге тийгизели, ошону адат кылалы. Биз эмес, Султан Сулайманды көрдүңүздөр, падыша ошону адат кылган. Ошон үчүн падыша болгон, ошон үчүн ооматтуу болгон. Бир, экинчи колдон келсе тамандан да өп калалы. Анткени бейиш энелердин алакан астында эмес, төбөсүнүн үстүндө эмес, таман астында. Алла Таала ушунчалык даражасын көтөргөн, аталардын эмес. Үчүнчү, кошамат деген өтө жаман нерсе. Кудай мени кошаматчы кылбаса экен. Ушунча кызматта жүрдүм, кошамат кылган жокмун. Мындан ары да кошаматчы болбойм. Бирок ата менен апага кошаматчы болуш керек экен. Ушундай көңүлүн көтөрүп, кошаматтанып турган жакшы экен. Төртүнчү, мактанган арам нерсе. Бирок мен апама мактанам. Не себептен дегенде, апа мен ата качан сүйүнөт? Баланын жакшылыгын укканда. Көбүртүп, жабыртып, кадимкидей жаш бала окшоп туруп, алына барганда мактанам бир жакшы окуяларды. Бул дүйнө бир күн бүтө турган дүйнө. Канча падыша өттү. Акыркы 10 премьер-министрдин атын атап бере албайбыз. Бул дүйнө ушундай бир дүйнө экен. Бирок апанын батасы түбөлүк бейишке себеп. Түбөлүк деген түшүнбөй атабыз. Асман менен жердин ортосу толо буудай болсун. Бирок асмандан миллион жылда бирден бир эле куш келип ошону бирден ташысын, акыры ошол буудай түгөнөт. Бирок түбөлүктүүлүк түгөнбөйт. Ошон үчүн айтат го, ким акыретін оңдосо дейт, бул дүйнөсү өзүнөн өзү оңолот дейт. Ким ичин оңдосо сырты оңолот дейт. Ким жараткан менен мамилени оңдосо, адамдар менен мамилеси оңолуп калат дейт. Мен бирөөнү жамандагым келбейт. Жамандайм десең азыр, аны да жамандасаң болот, буну да жамандасаң болот. Бирок андан пайда эмне? Эми көп саясатчылар ушундан баштайт экен. Ал болбой калды, бул болбой калды, аны антиш керек, муну мынтиш керек, муну жок кылабыз, биз кыйратабыз. Бул туура эмес. Мен болом дегенин өзү туура эмес негизи. Анан мен кыйын деген туура эмес, мен кыйратам деген туура эмес, мен кыйратып койдум деген туура эмес. Биз кимбиз? Ушундай эле кыйынбызбы? Кече мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бардык. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин алдында туруп алып сүйлөдүм. Бардыгыбыздын мүмкүнчүлүгү чектелген. Ким саатына 300 км чуркай алат? Ким 500 кг көтөрө алат? Ким 24 саат бою уктабай жүрө алат? Азыр эле китепти окуп отурдум бу жака келатып туруп. Жамгырдын санын ким билет, түшүп аткан тамчысын санын? Жалбырактардын санын ким билет? Тоонун салмагын ким билет, көлдүн өлчөмүн ким билет? Биз бардыгыбыз ушунчалык кыска акылыбыз бар, кыска түшүнүгүбүз бар, кыска дүйнө таанымыбыз бар, ошону менен мен деп жүрөбүз. Мен деген бизге жарашпайт, бул жаратканга жараша турган нерсе. Ошон үчүн ким эгерде азыр ушундай акыбал болуп турат, тигилерди жайласа экен, соксо экен десе, жаңылат, мен бирөөнү жамандагым келбейт. Анткени ушундай нерсе бар, бу жерде мына таксылар отурат. Ким бирөөнү бирдекеге айыптаса дейт, ошол нерсе өзүнүн башына келет дейт, туурабы? Экинчиден жалган айтпайын. Көрдүңүздөрбү? Мынча миллион биз антибиз, мынтебиз деп бир да сөз айткан жокмун. Анткени мунун кафараты бар, эртең бүрсүн жооп берем. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, ушул жолугушуунун бир пайдасы ушу болсун, барганда апаларга мамилени өзгөртөлү. Ушунчалык массаждап, көңүлүн алып, бал тилге салып, анча мынча урушса, апакем деп, мен сени жакшы көрөм деген сөздөрдү айтып коелу. Жигиттер отурат, аялдарына ар бир айтып чыккан, мен сени жакшы көрөм дечи. Айтпаса айттырат.
Бирок байкуш апа өмүр бою ушу бир жылуу сөз күтүп жүрүп өтүп кетет экен. Апага көп малыңдын деле кереги жок, акчаңдын деле кереги жок. Жылуу сөз, жакшы мамиле. Ошон үчүн ушундан баштайлы. Кыргызстандын өнүгүүсү ушунда турат. Аталардын батасы апалардын батасында турат. Бир добуш 2000-ге чыгыптыр, ошону эми айланайын бир алтын таап алгандай, биржадан бирдеке утуп алгандай мактанат да, 2000 экен депчи. Бир индүктүн баасы 3000 го. Койдун баасын айтпай эле коеюн, эчки булактын баасын айтпай эле коеюн. Бул эмнени айтып турат? Элден намыс кеткенин айтып турат. Көз алдыңда карындашыңа бирөө 1000 сомду берип туруп жетелеп кетип атса кандай кыйын? Азыр Кыргыздын келишкен жигиттерин 2000 берип жетелеп кетип атат. Булчуңдары бул туйган, бука моюн жигиттерин жетелеп кетип атат. Мен чын айтам, Японияда жүрдүм. Япондорду акылдуу деп ойлодум эле. Бир-бирден койгондо кыргыз акылдуу Япондон, билесиздерби? Бирок Япондо намыс бар, Япон эмгекчил, Япон алдабайт, Япон баштаган иштин аягына чыгат, Япон ынтымактуу, ошон үчүн алар өнүгөт экен. А бир-бирден келгенде өн келбет жагынан, акыл жагынан, сөз жагынан кыргыздарга жетпейт, алар, ишенип коюңуздар. Эмне үчүн биз ыйман нуру деп атабыз? Биринчи тарбияга, илимге, билимге көңүл бөлөлү деп атабыз. Бул кийим башкача экен, салган там башкача экен, бирок ичиндеги адам өзгөрбөсө эчтеке өзгөрбөйт экен. Ошон үчүн биринчи жүрөктү өзгөртөлү. Жүрөктү өзгөртөлү, биякта кек болбосун, өч болбосун, көрө албаштык болбосун, кең пейил бололу. Заман бузулду дебей эле коелу. Заман ошол эле бойдон. Чыңгыз хандын убагында деле ушул күн чыккан, ушул күн баткан. Ушулай чыккан, ушулай баткан. 24 саат ошондо деле болгон. Заман өзгөргөн жок, адам өзгөрдү. Ошон үчүн заман бузулуп барат. Бул жерде кээ бир таксырлар турат. Силерге чоң рахмат мээнетиңиздерге. Ар бир эшикке барып тыкылдатып, канча бандиттерди адам кылып койдуңуздар. Канча арак ичкендер арактарын токтотту. Оңго солго баскандар туура жолго түшүп калды. Булардын эми кийимдерин асылат. Айланайын, кийимдери кир, ана буттары кир. Кийимдин буттун кирин жууп койсо кетет, бирок ошолорду жаман көргөн жүрөктүн кири кетсин. Эң башкысы ошол. Мына сиздерге чоң рахмат. Эми ашта сүйлөсөм кечирим сурайм. Атайын убакыт бөлүп келдиңиздер. Жараткан ыраазы болсун сиздерден.